Саламатсыздарбы? Мен Эркин Рыскулбеков, теле алып баруучу жана журналист. Бул мугалимдер үчүн видео сабактарды өткөрүү боюнча усулдук видеонун алгачкы чыгарылышы. Бул сабактан кийин сиздер кесипкөй видеону жасоонун ыкмалары боюнча көбүрөөк маалыматка ээ болосуздар. Аны менен видео сабагыңызды визуалдык кабыл алуу жолу бир топ жакшырат. Андан тышкары видео тартууда же онлайн сабак өтүп жаткан учурда жарыкты туура орноштурууну, арткы фонду кооздоп жасоону үйрөтөбүз. Бүгүн презентация даярдоо боюнча дагы кеп болот. Сиздердин көпчүлүгүңүздөр буга чейин деле презентацияны колдонуп жүргөнүңүздөр күмөнүм жок. Бирок көптөр айрым техникалык катачылыктарды эске алышпайт. Онлайн сабакты уюштурууда дагы бизде бир нече кеңештер бар. Сиздер сабакты өткөрө турган платформалар жана үй тапшырмалар үчүн IT-нин кандай мүмкүнчүлүктөрү колдоно аларыңыздарды билесиздер. Бүгүн биз төмөнкү план менен иштейбиз. Алгач мен сабактын планы канчалык зарыл экендигин жана аны кантип пландоо боюнча айтып берем. Сабактын түзүмүндө кандай элементтерди колдонсо болору боюнча дагы сүйлөшөбүз. Сабактын экинчи бөлүгүндө даярдык көрүү камтылат. Мында кадрда кантип жакшынакай болуп көрүнсө болот, кандай кийинүү керек, фонду кантип кооздогон оң, жарык кайсы тараптан тийген туура. Мен сабак баштаардан мурда эске ала турган жагдайлар боюнча дагы ой бөлүшөм. Үчүнчү бөлүк сабакты уюштурууга жана өткөрүүгө багытталган. Окуучуларды тартуу жана сабак учурунда байланыш боюнча дагы кеп болот. Эмесе баштайлы. Мектептеги адаттагы сабакка караганда видео сабакты пландоо өтө маанилүү. Анткени окуучу менен түз байланыштын жоктугунан онлайн тартибинде абалга жараша кошумча чараларды алдын ала баарына даярдык көрүп алганы оң. Маалыматты жеткирүүнүн ар кандай ыкмаларын жана жолдорун колдонуңуз. Видео сабактар үчүн бул презентация ишенимдүү булактардан алынган даяр видеолор скринкастинг. Скринкастинг өзүңүздүн компьютериңизде атайын программа менен иштеп жаткан учурда ар бир кадамыңызды айтып туруңуз жана экрандын сүрөттөрүн окуучулар менен бөлүшүп туруңуз. Бул ыкма проектор же досканын ордун басат. Эми ар бир ыкманы кенен талдап көрөлү. Эсиңизде болсун. Узак убакыт бою экранда эч нерсе өзгөрбөсө, мисалы мугалим кечке эле сүйлөп жатса, угуучулардын көңүлү башка жака бурулат. Андыктан сабактын компоненттерин тез-тез, жок дегенде 3 мүнөттө бир жолу алмашып турсун. Ар кандай форматтарды колдонуу менен сиз сабагыңызды жандантасыз. Мисалы, мугалим экранда 1 мүнөт сүйлөйт, андан кийин 3 мүнөттүк презентация баштайт. Анын соңунда 2 мүнөттүк видеону коет. Кайра презентацияга кайтып келип, андан кийин скринкастинг колдонсо болот. Азыркы балдар көпчүлүгү клиптик ой жүгүртөт. Үзүндүү жана кыска маалыматтардан жалпы жагдай жаралат. Биз учурда маалыматты ушундай жол менен социалдык тармактагы комментарий, массалык маалымат каражатындагы макалалардын баш сөздөрү, телевизордун экранындагы айрым фразалар аркылуу маалымдатабыз. Клиптик ой жүгүрткөн балдар түз бир чийинге тизмектелип, узак убакыт бою бир тектүү берилген маалыматты кабыл ала алышпайт. Балдардын маалыматты кабыл алуу жана талдоонун бир тизмегин көрсөткөн түшүнүктүү ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү керек. Түшүнүк, ойлонуу, ой жүгүртүү, корутундуу. Билим берүүдөгү амал жана көнүгүүлөр балдарга ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жардам бериш керек. Маалыматты клиптик түрдө берүүдөн баш тартыш керек. Видео сабактардын контентин түзүүдөгү бир кеңеш жөнөкөйлүктү жана минимализмди кармануу. Презентацияны ашыкча элементтер жана кошумча эффекттер менен татаалдаштыруунун кереги жок. Эгер сиз видео сабакка графикалык контент, мисалы инфографиканы кошмокчу болсоңуз, анда аны жөнөкөй жана жеңил кылган оң. Бул контентти түзүүгө сунуштар. Эми маалыматты жеткирүүнүн ар бир жолун өзүнчө талдап көрөлү. Презентациядан баштайбыз. Бул сабакта маалыматты айтып берүүдөн кийинки көп колдонулган ыкма.
Видео сабактар үчүн даярдалган презентация кадимки сабактардыкынан айырмаланбайт. Бирок айрымдар офлайн сабактар үчүн дагы натыйжалуу презентация жасай алышпайт. Презентацияны даярдоодо кандай каталар көп кезигет? Мисалы, PowerPoint'te. Биринчиден, фонго караңгы же бир нече түстөрдү колдонуу. Ага текстти ачык түстөр менен жазуу. Эсиңизде болсун, караңгы фондо ачык түстөгү шрифтти окуу кыйын. Фонго ачык өңдүү текстти жазууга караңгы түстөрдү колдонуңуз. Экинчиден, эң көп кезиккен каталардын бири мугалим окуп жаткан текст слайдка жазылган. Текст бул өзүнчө баарлашуу түрү. Маалыматтын баарын экранда кайталоонун зарылдыгы жок. Презентациядагы текстти мугалим түшүндүрүп же аны кошумча маалыматтар менен толуктаса болот. Бирок баштапкы класстарда текстти кайталап жазууга жол берилет. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, жазуу ордуна визуалдаштырып, жаңы түшүнүктөр жана терминдерди кошсо болот. Шрифти жана анын өлчөмүн дагы туура тандоо керек. Көбүнчө Times New Roman же Arial колдонулат. Окуганга оор болгон мода шрифттерден качыңыз. Шрифттердин эң кичинекей өлчөмү Times New Roman же Arial'да 18-22. Түстөрдү колдонууга дагы өзгөчө эске ала турган сунуштар бар. Ал дагы тексттер жупуну болгону туура. Слайдтар ала-була болбошу керек. Бир презентацияга бири-бирине айкалышкан 3-4 түстү колдонгон жетиштүү. Түстү тандоодо балдардын жаш курагы жана психологиялык өзгөчөлүгүн дагы эске алуу керек. Мисалы, кичинекей курактагы балдар көбүнчө кызыл жана жашыл түстөрдү жактырат. Айрым сөздөрдү белгилеп көрсөтүүдө дагы түскө басым жасаса болот. Ал эми ак түс ал айырмачылыктарды көрсөтөт. Андыктан ак фондо айрым объекттер жана тамгалар жакшы кабыл алынат. Презентацияга сүрөттү тандоодо аны тактап маалыматты ырастаңыз. Ачык булактардан алынган сүрөттүн авторун же ал жарыялаган маалымат булактарын көрсөтүңүз. Автордук укукту карманыңыз. Презентацияда текст туура жазылып, пунктуациялык белгилер ордуна коюлдугу текшерип чыгыңыз. Сабакта сүрөттөрдү колдонуу боюнча эрежелер видеого дагы тиешелүү. Кандайдыр бир видеону колдонууда анын тегин аныктаңыз. Ал видео көрүүчүлөрдү алдоо үчүн жасалган фейк эмеспи? Анын жараткан булактарын текшерип, ишеним жаратабы же жокпу талдап көрүңүз. Видео боюнча күмөн саноолор болсо, аны колдонбой койгонуңуз оң. Колдоно турган болсоңуз, видеонун авторун, булагын көрсөтүңүз. Видеонун чын төгүнүн кантип тактай алабыз? Алгач бул суроолорго жооп бергиле. Анын мазмуну белгилүү илимий фактыларга жана теорияларга дал келеби? Эгер видеодо жаңы маалыматтар берилсе, аны өзүңүз ишенген булактардан издеп көрүңүз. Белгилей кетсек, жалпыга маалымдоо каражаттары жада калса журналистиканын стандарттарын толук сактагандарды дагы ишенимдүү булак боло албайт. Сенсациянын артынан кууган медиа такталбаган маалыматтарды жарыялаш ыктымал. Мында сизге илим багытында иш алып барган ресурстар жардам берет. Видео жарыялагандан даректи карап чыгыңыз. Андагы башкы маалыматтар чындыкка дал келеби? Эгер сиз видеону тактап алган болсоңуз, аны бир нече техникалык параметрлерин туура келерин карап көрүңүз. Видеонун хронометражы 2 мүнөттөн ашпашы керек. Сапаты да жакшы болуп, экранды чоңойткондо күңүрт болбошу шарт. Аудиторияга ылайыктуу, түшүнүктүү видеону тандаңыз. Скринкастингти колдонуп, видеону кантип көрсө болот? Сиз видеону онлайн веб-сайттардан же хостингден, мисалы YouTube аркылуу же компьютерге көчүрүп алып көрсөтө аласыз. Скринкастинг деген эмне? Бул ыкманы сиз колдонсоңуз керек. Screen англис тилинен которгондо экран, to cast көрсөтүү. Screencasting өзүңүздүн компьютериңиздин экранындагы кыймылды көрсөтүү. Азыр онлайн сабакты сунуштаган бардык платформаларда бул опция бар. Screencastingти сабакта видео көрсөтүү үчүн колдонсо болот. Компьютериңиздеги экрандын көрсөтүү форматын демонстрацияга которуңуз. Мына азыр Zoom'дагы конференцияда ошентип жатабыз.
Андан кийин видео же веб-сайттан онлайнды көрсөтүңүз. Эсиңизде болсун, видео алдын ала ачылып, сизге керектүү мүнөттү көрсөтүүгө даяр турушу керек. Видеону керектүү жеринен баштай турган атайын кнопка бар. Ошондо сиз сабак учурунда видеону издеп, убакыт коротпойсуз. Бул сунуштар компьютерге көчүрүлгөн видеого дагы тиешелүү. Мында видео алдын ала ачылып, сизге керектүү жеринен токтотулуп турушу шарт. Скринкастингти сабак учурунда чогуу иш аткарууда дагы колдонсо болот. Ал үчүн текст файлдардын баары эле жарайт. Аны дагы сабак башталаардын алдында даярдап алыңыз. Шрифти 20дан кичине кылбаңыз. Сабак учурунда аны класстагы кадимки досканын ордуна колдонсоңуз болот. Сиз ал жака окуучулар үчүн жаңы окуу куралдарын колдонсоңуз болот. Же көнүгүүлөрдү чогуу аткарса болот. Математика сабагында маселелерди чогуу чечип, тил сабактары боюнча орфографиялык же пунктуациялык каталарды чогуу текшерип, ошол эле учурда визуалдык класста тартипти кантип камсыздоо керектигин биз бул сабактын 3-бөлүгүндө сүйлөшөбүз. Кээде баардык мультимедиалык куралдарды өчүрүп, азыр мен сиздер менен сүйлөшүп жаткан техникалык сунуш кеңештерсиз эле окуучулар менен жөн жай гана баарлашууга болот. Бирок маектешүү кыска жана нуска болгон оң. Эң башкысы, сиз сабактын планын жана мазмунун түзүп алдыңыз. Эми аны өткөрүүгө даярдануу керек. Алгач локация тандап алабыз. Мында дагы көп кездешкен каталарга токтоло кетели. Эң башкы ката, сиз отурган жерге жарык туура тийип турабы? Көбүнчө адамдар терезенин алдына отуруп кошумча жарык нурларын колдонушпайт. Бул телевидениянын кызматкерлеринин тили менен айтканда пересвет же жарык менен кагылышууга алып келет. Фон айнектен түшкөн жарык өтө жарык болуп, адамдын бети караңгы болуп калат. Экранда эч нерсе көрүнбөй, көрүүчүлөрдүн көңүл бургусу да келбейт. Андыктан терезеге артыңызды салып отурбаңыз. Экинчи ката, терезеге карай капталы менен отуруу. Мында дагы жүзүңүз караңгылашып, көрүүчүлөр эч нерсени айырмалай албай калат. Визуалдык контакт жоголот. Деги эле бул визуалдык эстетикага туура келбейт. Дагы бир ката, дубалга жакын отуруу. Артыңыздагы фон жалпак жана кызыксыз болуп калат. Азыр биз сизге артыңызда боштук турган учурда жалпы көрүнүш кандай өзгөрүүгө дуушар болорун айтып беребиз. Бинго! Жарыкка карай кырыңыздан отуруп, мисалы терезеге ачык түстөгү дубалга жабышып отуруу. Мында бетиңиз дагы көрүнбөйт, фон кызыксыз. Азыр биз отурган жарыкка карай отурушуңузду өзгөртүүдөгү айырманы көрсөтүп жатабыз. Бетке ага жарык тийип турган мындай, тийбегенде мындай болуп көрүнөт. Андыктан жарыктын нуру маанилүү жагдай. Эң эле жөнөкөй жана табигый бул күндүзгү жарык. Парталарды ачып, терезеге бет маңдай отуруңуз. Күндүн нуру сизге түз тийбесин, анда жүзүңүз курчутуп жиберет. Анын үстүнө терезенин ары жагында бактарактар болсо, анын жалбырактары бетиңизге көлөкө жаратат. Комнатада күндүн нуру түз тийбеген жерди таап, ошол жерге отуруңуз. Күндүзгү жарык жетишсиз болсо, жасалма жарык, мисалы кадимки люстраны колдонуңуз. Электр лампочкасынын так астында турганда жүзүңүз кандай көрүнүп жатканын байкап көрүңүз. Бир аз артка жылыңыз, жарык сизден бир аз тарасын. Негизги сабактын таасирдүүлүгү үчүн фон анчейин маанилүү эмес. Анын үстүнө сабактын көп бөлүгүндө сиз мультимедиалык материалдарды колдоносуз. Бирок эгер сиз экранга көзгө жагымдуу жагдай түзгүңүз келсе, анда фонду дагы ойлонуп көрүңүз. Дубалга же шкафка өтө жакын отурбаңыз. Артыңызда бир аз бош жер калсын. Жок дегенде 1 метр. Фон үчүн китеп текчеси же стеллаж жакшы. Артыңызда тумба болсо, ага китепти же сабакка байланышкан, мисалы география үчүн глобус же гүл коюп коюңуз. Техникалык даярдыктын соңунда өзүңүзгө ылайыктуу позицияны тандаңыз. Компьютердин экранына өтө жакын отурбаңыз. Сиздин бетиңиз экранды бүтүндөй ээлеп албасын. Кадрда
Көкүрөк тушунан көрүнгөн жакшы. Ал үчүн отургучту бир аз артка жылдырыңыз, түз жайбаргат отуруңуз. Веб-камера сиздин көзүңүздүн тушунда болсун. Мында компьютердин столдон сырткары китепти колдонуп, ноутбукту бир аз көтөрүп койсоңуз болот. Башыңыздан өйдө дагы көп боштондук калбасын. Мында ноутбуктун мониторун бир аз ылдыйлатып, же веб-камераны түздөп алса болот. Илмек микрофонду же телефондун микрофону бар кулактыктарды колдонсоңуз болот. Кулактыктан үн кандай берилип жатканына да көңүл буруңуз. Эгер компьютерде микрофон болсо, анда кошумча каражаттардын кереги жок. Эгер сиз отурган жериңизди туура тандасаңыз, ошол жерде такай сабак өтүп, видео чалууларга жооп бере аласыз. Ар бир сабак алдында орун издеп жүрбөйсүз. Айтмакчы, алдыңызга бир стакан суу коюп алыңыз. Сүйүлөп жатып, тамагыңыз кургап калса, уурдап аласыз. Мектепке эмне кийип барсаңыз, онлайн сабакка дагы ошону кие бериңиз. Кийим олуттуу болгон оң. Ашыкча кооздуктарды тагынуудан алыс болуңуз. Майда жол жана чакмак кездемеден тигилген кийимдерди кийбеңиз. Көрүүчүнүн көздөрүн чымыратууга алып келет. Эгер сабак учурунда скринкастингти колдоно турган болсоңуз, окуучу сиздин компьютердин бетинде ашыкча нерселерди көрөт. Андыктан ашыкча файлдардын баарын бир папкага топтоп, нейтралдуу аталышта, мисалы иш үстөлү деп сактап коюңуз. Сабак учурунда колдоно турган материалдар үчүн дагы атайын папка ачыңыз. Видео, презентация, документ, сүрөт, бул файлды сабак башталарда ачып даярдап койгон оң. Колдоно турган веб-сайттарды дагы ачып, аларды кезектештирип коюңуз. Колдонгондон кийин веб-сайттарды, видеолорду сабак бүткөнгө чейин жаап салбаңыз. Балким кайра кайтып келүүгө туура келет. Сабакты баштаардан экран таза экенин дагы бир жолу текшерип чыгыңыз. Платформаны тандап алабыз. Азыр Zoom өтө популярдуу. Андан тышкары WebEx, Microsoft Teams, Jitsi Meet дегендер дагы бар. Мектепке бардык класстар бир платформаны колдонгону туура. Анткени ата-энелер, айрыкча башталгыч класстардын ата-энелери үчүн бир программадан экинчиге өтүү кыйынчылык туудурушу мүмкүн. Мына эми сабак башталды. Окуучулар акырындап кошулуп жатышат. Мугалим аларды жоктоп, белгилеп чыгууда. Негизги ушуга убакыт коротуу керекпи? Окуучуларды дагы ишке тарткыла. Адаттагы мектептерде нөөмөтчүлүк бар. Аны онлайн сабак үчүн дагы колдонсо болот. Нөөмөтчү окуучу сабакка кошулган классташтарды белгилеп, сизге жөнөтүп коет. Аны модератор катары дайындап, экранда презентация көрүнбөй калса, же башка бир маселе жаралса, кабар бере алат. Үй тапшырма жана сабакта колдонулган маалыматтарды таркатууга дагы тартса болот. Үй тапшырмалардын жоопторун топтоо милдетин дагы жүктөп койсоңуз ашыкча болбос. Окуучулардын жардамын колдонгонго, аларды ишке тартуудан зерикпеңиз. Кылганы бага үчүн, үйрөнгөнү өзүнө демекчи, окуучуга лидерлик сапатын өнүктүрүүгө дагы жардам болот. Сабак учурунда көптөгөн платформа жана онлайн жолугушуулардын чатын колдонуңуз. Мисалы, суроо берип, окуучулар макул болсо чат аркылуу плюс белгисин, каршы болсо минус белгисин жиберип коюшун сураныңыз. Мисалы, тема түшүнүктүүбү? Теманы дагы бир жолу бекемдөө үчүн 2 жол менен жооп бере ала тургандай суроо бериңиз. Жооптор аркылуу сиз аудиторияны канчалык түшүнгөнүн аныктай аласыз. Окуучулардын жаңы теманы түшүнүүсүн текшерүүнүн Kahoot сыяктуу онлайн сурамжылоону колдонсо болот. Сурамжылоо алдын ала даярдалып, ага шилтеме браузерде ачык турушу шарт. Kahoot аркылуу бир нече сурамжылоо жүргүзүп жатсаңыз, ар бирин өзүнчө шилтемеде ачып коюңуз. Окуучулар менен скринкастингдин жардамы менен текстик файл аркылуу дагы байланышып туруңуз. Окуучулардын биринен, мисалы, маселенин аткарылышын ооз-эки айтып беришин сураныңыз. Ал айткан жоопту скринкастинг аркылуу жазып, класстын баарына көрсөтө аласыз.
Мында суроону баарына эмес бир эле окуучуга берүү керек. Ал эми файл темага кошумча материал болуп кийин окуучуларга жөнөтө аласыз. Азыр мугалимдер үй тапшырмасын ата-энелердин WhatsApp группасы аркылуу жөнөтүшөт. Google Classroom онлайн платформасын өздөштүргөнгө аракет кылыңыз. Аны түзүүчүлөрдүн айтымында бул платформада сабакты түзүүгө, тапшырмаларды жайгаштырууга, аны аткарылышын текшерүүгө, окуучулардын жетишкендиктерине байкоо салууга, YouTube'га видео жүктөөгө болот. Тиркемелерди колдонуп, Google дискке иш кагаздарын сактап, окуучулардын жетишкендиктерин баалоодо Google таблицасын колдонсо болот. Google Forum окуучулардын ишин онлайн оңдоп, түшүндүрүп, онлайн сурамжылоонун жардамы менен тест өткөрүүгө жол ачат. Аягында айтарым, кадрда шашылбай, ашыкча жаңсоодон алыс болуп, көзүңүздү ылдый түшүрбөңүз. Кыскасы, мектепте сабак өткөндө эле өзүңүздү ишенимдүү, кесипкөй мугалим катары алып жүрүңүз. Ийгилик.